Ассалому алейкум, арба Москва. Баяғы таныштама дедова. Қайрылып келдім мен саға. Көйле жүрдім оқшай тайылда. Сағынып кеткім келе беріп, шақырып ұзын карта беріп. Ассаламу алейкум туғандар. Ассаламу алейкум жамаат дейю. Не дейт? Кыргызстанда экинчи видео. Айылда, өзүм үйүмдө. Квартираны ойлобойм, регистрацияны ойлобойм, жашоо сонун. Ооба, мындай эски кийимдерде жүрөм. Чөнтөгүмдө акча жок ооба. Зато не дейт? Квартираны ойлобойсуң, регистрацияны ойлобойсуң, жашоо сонун. Туугандар, не только Москва, Россиядагилер бардыгы ассаламу алейкум. Силер менен дагы шаха. Кыргызстанга келгениме 10 күн болду жигиттер. Кудай калса насип кылса, мына жүрөм өзүм үйүмдө айылда. Мынантип эски кийимдерди кийип коюп. Мен айтамбы, мен эч качан үй албайм. Эски кийимди киемби, жаңы кийимди киемби, вообще үй албайм. Адам өзү простой болуш керек. Хоть миллион акча тапсаң деле простой болсоң, эл сени уважать этет, эл сыйлайт дейт го. Ушундай жигиттер. Мына үйүмдө жүрөм да. Короче, кече Москвада элем жаңы кийимдерди кийип, таксиде иштеп. Силерге бир обзор кылып коеюн туугандар, анан мына кеттик жүр. Туугандар, азыр ошо тур. Мынаны жасап атам, мына карагыла. Ушул мен нан табар жерим дейт го, кичине мына тиякта двухспальный кровать аны тарткам. Мына мынерде мынаны кече алгам. Келе бер. Мынаны просто тосуп койдум жигиттер, что мне салкын болсун деп. Мына ишкана. Мына бир тартып койсоң. Короче, чисто мына өзүмө бирөөлө айтат го, шаха дейт. Сварщикте бир сварка менен болгарка болсо болду дейт го. Жок, андай эмес туугандар. Сварщикте любой инструмент болсо, бирөөдөн сурабайсың, бирөөдөн бир нерсени берип тур дебайсың. Өзүң любой жумушты алып иштеп кете бересиң жигиттер. Мына бар жок бар менде, Аллага шүкүр. Айылда жашоодо карагыла мына. Өтө сонун. Мына огород. Мына жашоо кайф, короче, маза. Бу экинчи видео тартып атам. Просто бошоп айтам азыр. Мынак келе берсең оператор жакшы тартпайт, профессионал эмес. Билесиңиз, камераны кармашты билбейт, колунда бир беле чыкканды билбейм. Калтырап турат колу. Туугандар. Короче, мындай болуп атат эле. Матиз алайын дедим эле. Эми Кыргызстанда машина болбосо болбойт го, билесиңер. Тияк кайдаш менен мындай үсүрмет бир нерселер алып келдим да базарга чыгып. Ошого бүгүн кичине бошоп айтам туугандар. Базарга барып бир матиз алайын дедим эле. Эсче кийинки видеодо алабызбы? Ушул видеодо матиз алайын деп силерге көрсөтөйүн дедим эле, болбой калды. Кийинки видеого чогуу барып силер менен матиз алабыз. Кичине бошоп айтам, мынерде жумуштар кылып, өзүм иштеп, айылда, өзүм үйүмдө көптөн бери жашабай, тияк-бияктарды оңдоп. Короче, айылда жашоосун билесиңер го жигиттер. Биз любой жумушту кылып кете беребиз туугандар. Бирөөдөн үй албайбыз. Силерге бир связьга чыгып коеюн дедим да туугандар. Ушул связьга чыгып турбасам, шака сен жоголуп кеттиң. Сенин сүйлөгөнүң жагат, сени сонун сүйлөйсүң да. Жигиттер колдоп тургула, ушунча адам мени колдоп атат, ушунча адам көрүп атат. 20 миң, 10 миң, 200-300 лайк болот. Лайктардан басып койгула туугандар. Силерден ушул мага мотивация, силер тартып өрөм. Бесплатный лайктар. Ачы жашоо ушундай жигиттер. Оператор мага берсең. Короче, туугандар ушундай. Инструменттерди карагыла, мен силерге көрсөтөм. Шүпөр, дире, там мына болгарка, сварка, компрессор, мына набор дейби, мына любой, мына даже метрди кичинесинен бар туугандар. Карагыла, мына шестигранный отвертки, там туда-сюда мына жигиттер.
Урвин, пульвин дейт го мына компрессор, краска, праска. Ушул темирди кече алып келдим эле жигиттер. Ушул темир 20 миң сом болду деп койгула. Кыргызстанда жаман кымбат экен мына карагыла. Любой нерсе бар туугандар. Мына балта дейсиңер, теше дейсиңер. Любой нерсе бар жигиттер. Азыр мынаны жасап койдум. Двухспальный кровать, шоколадный свет себеп туугандар мына. Көрүп койгула да. Өтө сонун. Шоколадный свет балдарга. Нерде USB кесип атам азыр. USB мына. Мынаны тигине коём да, чтобы ровно туруш үчүн. Ушундай жигиттер. Короче, ушундай да жигиттер. İşte отабыз. Мына очки сонун экен атат. Мына очки мощный экен. Вообще жар алды. Мына айылда мощный атат. Погоданы карагыла. Погода. Мына жерде да темирлерди силерге көрсөткөм, или көрсөтпөгөм, көрсөтүп коеюн. Мына жигиттер карагыла. Өткөндө мындай мына карагыла да мына. Ушу комнатада эски комнаталар мына. Өткөндө мен Кыргызстанга келгенде, Кыргызстанда иштегемде, толук катектер жасап саткан. Мына ошо толук катектерден сеткалар калган. Остаткалар эмнеге алып кирип койгом, таштап алгам. Ушул жерде турат мына. Эми нерде дагы турат темирлер мына көрсөңүздөр болот. Темирлер, краскалар. Короче, мына жигиттер. Мына качеланыкы бир даяр дагы. Бир жасасам, бир качеланы даярдап коем. Короче, өткөндө келип, ушул жерлерде келгенде Кыргызстанда иштеп, анан Россия Москвага кеткенде темирлерди баары жакты ошол жерге алып кирип, кулуптап Москвага кеткем да, что потом келгенде дагы иштейм деп. Айтат, бардыгы көп айтса керек, шака не үйлөрүң эски, не бул ремонт болбогон үйлөр деши мүмкүн көп. Жигиттер, бул үйдө 20 жылдан бери эч ким жашабайт. Эми жашайт адамдар, квартиранттар жашайт. Мен 20 жылдан бери Москвада, не только Москва, Новосибирь, Россияда чоңоюп, бул үйдө эч ким жашабаган үчүн эми мына чоңоюп, мына мен чоңойдум да 32 чоңоюп, бала чака тияк дегенде. Эми мен өзүм келип, жашап, ушул жерде ремонтторду баштап, жумуш кылып, эмисеки мага калганда ушул үй, атам бардыгы тирик, Аллага шүкүр. Бардыгы сонун мага берген. Ушул үйдө шака сен жаша, ушул же сен сага ушул үйдө ремонт кыл, ушул жерде ишкана ач, короче, өзүң развиваться эт, чоңойдуң уже болду. Жашооң өзүң секин көтөр деген атам. Атам өзү сварщик, айтканда, короче, балам деген сени күнөрүм алып кал, кийинчерээк кыйналбайсың, нан таап көтөрөсүң дегенде, атам о жаштыгымда атам үйдө иштейт эле, ушул жерде сварка, анан базарда иштейт эле точка алып. Ошондо мен жаштыгымда өргөнгөм атамдан сварканы. Ошо атама рахмат, ушунча өргөнүп калыппын. Мен видеолорумду көрөт, байлабам, видеолорумду көрөт. Өзүнө айта албасам деле видеодон айтып коеюн. Абдышы рахмат. Ушунчалык мына өргөтүп коюптур. Ушул сварщик өнөрүдө мына бирөөнүн колунда иштебейм. Да, өзүм нанымды таап кетем да жигиттер. Хоть Россия болсун, хоть Кыргызстан болсун, өзүм нанымды таап кетем. Потому что мен өнөрүм бар, өзүм устамын. Сварканы жашап, иштеп, бала чакамды өзүм бакып алам. Азыр атамдан ушул өнөрдү өргөнбөгөнүмдө эмне кылат эми туурабы? Бирөөнүн колунда ал семет куюп жүрөт, мыгыч куюп жүрөт. Ал жумушту жаман дебейм, ал жумуш деле жакшы, но өзүң өнөрүң болсо, өзүң профессияң болсо, и мастер болсоң кыйналбайсың. Бул жерде нан таап кетесиң. Сварка деле оңой эмес, көздөн кетесиң. Сварка деле өзүнчө бир зыяндары бар. Өзү любой жумуштун зыяны бар. Короче, ушундай. Мына эми келип туугандар Кыргызстанга. Ушул үйлөрүм оңдоп, ремонт кылып, ишкана тияк дагы Москвага барабыз, Кудай кааласа насип болсо барып, дагы иштеп, акча табып, дагы Кыргызстанга келип, Кыргызстанда кичине ремонтторду баштайбыз. Или ушул жерде жакшы болуп калса, ушул жерден развиваться этип өрөбүз туугандар. Ушундай. Аллага шүкүр. Бар жок сонун жигиттер.
айылда сонун карагыла. Үйүң эски болсо болсун, үйүңдө зато не дейт, үйүң эски болсо, жаман болсо болсун, зато квартира төлөбөйсүн, бирөөнүн үйүндө жашабайсың, өзүңнүн үйүндөсүн. Эртең квартира төлөшүм керек, эртең регистрация кылышым керек деп Москвадагы проблемалар жок да. Азыр биз айылда жигиттер вообще сонун. Wi-Fi бар үйүмдө. Центральный суу бар, суу келген, полный центральный суу бар, Wi-Fi, свет өчпөйт. Кыргызстанда вообще сонун. Свет өчпөйт, жашоо сонун. Полный үйүм ичинде полный паровой бар, центральный өзүм паровойм да, полный 8 комната болсо 8 комнатада полный паровой бар. Паровойду, конечно, печканы бузуп заново куруш керек, потому что печка СССР паятында куруп калган, кичине эскирип калган, ошону. А так паровой нормальный, ошо печканы бузуп башынан жакшы кылып койсоң, үйдү сонун ысытат. Ушундай. Иштеп жүрөбүз да. Ким кылса өзү үчүн кылат. Ар бир адам өзү аракет кылыш керек. Бирөөнүн колуна карап, бирөө мага жардам берет, бирөө мага кылып берет. Уже 32 жаштагы туугандар. Уже өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Качангаcha ата-энеге карап жүрөбүз туурабы? Мына мен ата-энемден акча сураганыма канча болот туугандар. Акча бербейм деле, акча сурабайм деле. Акча эми кандай бербейм? Өзүм тирегим зорлук кылып атам да. Кандай акча бербейм? Ата-энем үкем бар, ошолор баары жок карайт эми. Короче, берем го эми. Пока что өзүмө жашоом тегиздеп атам, ошондой. Атамдан акча сураганыма 15 жыл болуп кетти, 20 жыл болуп кетти окшойт. Өзүм тирилигим кылам. Ошондой. Шака сен Москвада мактанып жүрдүң эле о, жигиттер, образ. Москвада мен ошентип иштеп, блогерчилик кылып, акча табып, өзүм путка түрдүм. Эми Кыргызстанга келип мына силер мени көрүп атасыңар, колдоп атасыңар, баардыгыңарга от души рахмат жигиттер. Силерден мен эчтеке жардам сурабайм. Өзүм жетет мынандай от души жигиттер. Силер лайктардан басып, жакшы комментарий жазып, ушинтип колдоп турсаңар болду жигиттер. Мен ушинтип Кыргызстанда жашоо үчүн, ушинтип путка турушту, Кыргызстанда жумуш иштешти. Россияда жүргөндөр по-любому Кыргызстанды сагынып атасыңар туугандар. Мен силерди түшүнүп атам. Москвага мага окшоп 20 жыл, 15 жыл жашап, ошол жерде паспорт алып, үй алып, ошол жерде калып кеткендер канча мени көрүп аткандар. Шака мен да эски болсо деле, үйүм болсо, Кыргызстанга барып жашайт элем дегендер канча. Мен эч албайм жигиттер. Аллага шүкүр, ушунча берип койгонуна шүкүр жигиттер. Бул үй не жигиттер? Бул үйлөр, машиналар, тапкан акчаларың баары жок калып кетет жигиттер. Бул үйдү ремонт кылсаң деле, сен өлгөндөн кийин бул үйдө канча адам жашайт? Балдарың да жашайт, неберелериң жашайт, неберелериң чеберелери жашайт. Канча адам жашайт? Бул үйдү стройка кыла бересиң, балдарың стройка кылат, неберелериң стройка кылат, чеберелер стройка кылат. Ошентип кете берет жигиттер. Биз наследство калтырайлык, что ушул жашоодо мына жашап атам го, наследство калтырып, балдарымды чоңойтуруп, бир жакшы окутуп, ошондой наследство калсын, что будущем Шака мындай эле, андай эле мындай сүйлөгөн адамдар боло, жакшы ойлор, жакшы нерсе сүйлөсүн, что потом айтпасын Шака мындай эле, жаман эле, мындай андай деп эмне жакшы сөздөр айтсын экен. Ушундай мен жигиттер Москвада жүргөндө айтат элем, туугандар, мен жаман жумуш кылыш, мынандай эски кийимдерди кийиш, эч уятпайм деп айткам. Вообще уялбайм жигиттер. Жакшы кийиништи деле билем жигиттер, жаман кийиништи деле билем. Мен уялбайм, потому что уялсаң жигиттер, бул жашоодо уяласың го, жок, мен андай кийимдерди кийбайм, мындай андай тигип айдабайм, уяласың го туугандар. Уялсаң сага бирөө 1 сом берип койбойт туугандар. Өзүң аракет кылып, ушул байлар деле мынантип простой болуп, секейин развивать этип байыган да туугандар. Сразу ата-энесинин карнынан түшүрүп эле байып калган эмес го. Аракет кылган туугандар. Мен байым деп айтпай атам туугандар. Просто мындай
смысл мындай жашоодо айтып өтүп кетип атам да ушундай. Короче, сонун жигиттер, атмосфера, эшиктер жара болуп атат, ысык, вообще ысык. Айыл. А так расход Кыргызстанда 5 экен, Москва менен 1 экен туугандар. Расход Москва менен 1. Москвадан деле кымбат болуп атат расходдор. Ушундай. Силер колдоп лайктардан басып койгула туугандар. Ушунча мени көрүп атасыңар. 5000, 10000, 20000 адам көрүп атат. 200-300 лайк болуп атат. Нормальный лайктардан басып койгула. Силер бекер эле ал лайк. Силер басып койсоңор мага мотивация болот туугандар. Ушундай жаңылык видеолор тартып силерге көрсөтө берем туугандар айылда. Барлыгыңарга рахмат. Кеттим, мен жумуш кылайын. Сүйлөсөм сөздөр келе берет туугандар. Мен деле айтат го, мен деле мындай өзүм тынбайм, тилим тынбайт туугандар. Ушундай сүйлөп берем. Сөз бир мени сүйлөтүп койсоң, туугандар. Сүйлөп берем. Тынбайм. Кеттик, жумуш кылайлы. Так, жигиттер. Видео до конца түгөттүк болушунча тартып койдум. Мындай жигиттер, WhatsApp ушул жерде калтырып коеюн. WhatsApp ушул мен номерим. Заказ берем дегендер болсо, ошол, например, силерге айтайын да. Заказ берем дегендер болсо, тапчан, турник брус, көргөндөр билет, полный комплект, тапчан, сөрү, качеля, дагы эмне, мангал, двухспальный кровать. Короче, ошол темир боюнча сварщиктер жумушун билесиңер, ошондой. Номерди калтырып коем жигиттер. Мындай кылайлы. Если Жалал Абадтан болсоңуздар, Жалал Абад облусундан, Россияда болсоңуздар, мага, например, башка нерсе жасаш керек болсо, мага ушул WhatsApp'тан сүрөтүн жөнөтсөңүздөр, шака, мындай нерсе керек. Короче, братишке акчаны которуп коем. Мага жасап бер, үйүмө доставка кылып бер десеңиздер, Жалал Абад ичинде эле, пока что башка жерге доставка кыла албайм. Кылып бере берем, машинага салып берем. Просто доставка кымбат болуп калат. Кош башка жер болсо кичине кымбатыраак болуп калат да доставкасы. Ошондой WhatsApp'тан жазасыңар. Сүрөттөрүн таштап турам, жасап атканымды, колдойм мени дегендер. Мен баштап атам го. Ушундай. Короче, акчасын мындай кылабыз туугандар. Тапчандар 20 000, 25 000, 30 000 эми акчада карап да. Турник брустар 10 000, 15 000, 20 000 болот. Мангалдар 1,5 000, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 мангал болот. Түрүндөн бар да. Качеларда ошондой 20, 25, 30 000, 35 000 болот. Кроваттар мына 12 000 жасайм ушу кроватты. Полный комплект, короче, USB, короче, бар жогу краска, полный мен 12 000, если доставкасы 1000 сом ошондой болот. Мына Жалал Абад ичи 1000 сом, 1500 сом болот. Ушундай колдойм, шака заказ кылам дегендер болсо, WhatsApp'тан жазгыла, сонун кылып жасап берем, жасап аткандарымдын сүрөтүн таштап коем жигиттер. Ошентип аз заказдар бар, дагы 1-2 заказ алып коем. Тапчан менен и бир качелам бар, уже заказдар келген. Жасап атам, ошентип секин. Пока успеть этпей атам, өзүм жумуштарымды кылтам үйдө. Мынантип жасап, тияк-бияктарды оңдоп, үйлөрдү ремонт кылып, андай, короче, успеть этпей атам жигиттер. Анан ушул машина алган барайын деп атам, бир Матиз болсо да алайын. Потому что мага кымбат машина керек эмес, что Москвага кетип калсам эмес, азыр кетпейм, пока что ушул жерде жумуш кылам, ушул жерде жүрөм. Еще не точно. Ушул жерде иштеп, ушул жерде жүрөм. Аракет кылтам ушул жерде Матиз алып, ушул жерде иштеп, өзүмө анан дагы бир такси чыгып силерге бир көрсөтүп коеюн деп атам, что по-любому машина керек, машина алгандан кийин по-любому чыгып силерге бир видео тартып көрсөтөм. Жалал Абадта кандай болуп атат, таксиде иштесе болобу дегендей силерге тартып көрсөтөм туугандар. Иди домой иди. Кандай? Короче,
Видео болушунча тарттым жигиттер. Үспөт этпей атам, видео тартып, жумуш кылып, тияк бияк вообще үспөт этпей атам. Кыргызстанда погода сонун. Кыргызстанга келсеңиздер болот, эс алып, жакында Аслан Боб сезондор башталат. Силерге бардык сонун кылып көрсөтөм жигиттер. Аслан Бобторду, тияк бияктарды, айылдарды сагынгандар көп да барбы Москвада. Все, туугандар, ассаламу алейкум бардыңарга. Лайктардан унутпагыла, комментарий жазып, оюңуздар туурасын жаза бергиле жигиттер. Жаман комментарий жазасыңарбы, жакшы жазасыңарбы, жаза бергиле жигиттер. Комментарий это важно, конечно. Комментарийди окуйм. Лайктардан обязательно басып койгула. Каналга почти 8200 адам болуп калыппыз туугандар. Ушунча эле колдоп атасыңар. От души рахмат жигиттер. 10 000 подписчик кылып койгула. Мына кичине калыппыз жигиттер. 10 000 подписчик кылып койгула. Силерден от души туугандар. Рахмат. Ушунча колдоп атасың. 10 000 подписчик кылып койгула. Мен мотивацияны алып, жумуш кылып силерге Кыргызстандын атмосферасын тарта берейин жигиттер. Ушундай. Бардыңарга ассаламу алейкум жигиттер. Москвадагылар, Россияда таксиде жүргөндө, таксистер, байкелер мени көбү тааныйт, көбү көрөт, билем, сезем дейби. Ошондой Москвадагылар, тааныштар. Бардыңарга ассаламу алейкум. Биз видео түгөттүк туугандар. Ишиңерге ийгилик, ден соолукту, акчаны кылгыла туугандар. Самый главный Кыргызстанда кичине акчадан проблема болот экен. Иште ешем. Билесиңер го, Россия эмес го, ошого акчаны баскыла туугандар. Москвада жүргөн, Россияда жүргөндө акчаны басып, ким не десе десин, акчаны баскыла туугандар. Келип анан Кыргызстан движение кылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум.